Кыргызстанда жаңы педагогторду даярдоо ыкмалары өзгөрүүдө. Быйылкы педагогика багытына тапшырууну каалагандар жалпы республикалык тестирлөөдөн 130дан кем эмес упай алышы керек деген жаңы талап киргизилген. Бул чечим келечекте мектептерде иштей турган мугалимдердин даярдыгын жогорулатууга багытталган. Жаңы талап аркылуу мугалимдик кесибин тандоочуларга сапаттуу билим берүүнүн шарттары жаралууда. Педагогикалык билим берүү дагы мамлекеттик стандарттын иштеп чыгуу процессинде болуп атат. Биздин Ишеналы Арабаев атындагы университет өлкөдөгү стандартты кармоочу университеттердин бири болуп эсептелинет. Биз педагогикалык билим берүүдөгү мамлекеттик стандартка, предметтик стандарттарга жооп беребиз. Ишеналы Арабаев атындагы университет азыркы күндө жогорку педагогикалык билим берүүнүн мамлекеттик стандарты иштелип чыгып атат. Финализация учурундабыз. Бул стандарттын, мамлекеттик стандарттын өзгөчөлүгү, ушул стандарттын философиясы Кыргыз Республикасындагы улуттук бир көз караштарды, улуттук бир тарбия жөнүндө маанилүү маселелерди, улуттук бир менталитетке тиешелүү сапаттарды калыптандыруу студенттерде деген маселени козгоп атабыз. Эгерде ошол биздин көз карашыбыз ишке ашып кетсе, анда биз улуттук педагогикалык билим берүү жөнүндө сөз кыла баштайбыз да. Эң бирден бир өзгөчөлүгү ушул мамлекеттик стандарттын философиясында жатат да. Биз бул философияны мектептик билим берүүнүн мамлекеттик стандартынан улам жогорку окуу жайынын стандартына дагы кошуп атабыз. Философия дегенде кичине дагы түшүндүрмө берип коеюн. Мугалим мөмөлүү дарак деп аябай көп айтабыз. Ушул айтылган элдик сөздү биз философия катарында карап атабыз да. Анткенсе мугалим канчалык мөмөсү көп болсо, ошончолук жемиштүү болот да. Анан мөмөсү дегенге бул мугалимге тиешелүү компетенттүүлүктөр, мугалим аткарган функциялар, мугалим карманган принциптер, ушулардын баардыгы тең топтолуп философияга кирет да. Ишеналы Арабаев университетинде жаңы окуу жылынан тартып студенттер практикага аралашуусу эртерээк башталат. Алгачкы курстан тартып окуучулар менен иштөө тажрыйбасы каралган. Азыркы күндө биз абитуриенттерди кабыл алууда дагы, келечектеги мугалимдерди даярдоодо дагы бир топ өзгөрүүлөр бар. Эгерде мамлекеттик стандарттагы философия, принциптер өзгөрүлсө, албетте ал принциптер андан ары окуу программаларында, окуу методикалык комплекстеринде, окуу китептеринде өзгөрүлүшү керек. Анткенсе ошол схема бузулбаш керек да. Анан биз азыркы күндө компетенттүүлүк парадигмасы жөнүндө көбүрөөк айтып атабыз. Анан ушул компетенттүүлүк парадигмада мугалимдерди даярдоодо, келечектеги мугалимдерди даярдоодо көбүрөөк практикага багытталган окутууга басым жасалууда. Университет өзүнүн методикалык базасында жаңыртып, билим берүүнүн заманбап ыкмаларын киргизүүдө. Иш жүзүндөгү сабактар, топтук изилдөөлөр сыяктуу ыкмалар кеңири колдонулат. Мугалимди сапаттуу даярдоо университеттен башталса, анын өнүгүүсү мектепте уланат. Кемин районунун Алмалуу айылындагы Өмүралиев мектебинин мугалими Ракха Азарбекова жаңы технологияларды күн сайын өздөштүрүп, сабактарын кызыктуу кылууга аракет кылат. Замандын талабы санарип мугалим болушубуз керек экен. Күнүгө өз билимибизди өркүндөтүп, жаңы технологияларды үйрөнүшүбүз керек экен. Антпесек, мурунку салтуу сабак менен балдарды өзүбүздүн билимибизге, өзүбүздүн предметибизге кызыктыра албайбыз. Ал сабактарын жасалма интеллекттин жардамы менен жаңыртып, социалдык тармактарга жарыялап келет. Бул ыкма башка мугалимдерге да дем берип, мектеп ичиндеги тажрыйба алмашууга шарт түзүүдө. Андыктан мен күнүгө сабактарым кызыктуу өтүш үчүн жасалма интеллекттин жардамына көп кайрылам. Андан тышкары мугалим приложенияларына көп кирем. Жасаган эмгектеримди соц тармактарга жарыялайм. Анткени соц тармактарга жарыялап, мен ата энеге өзүмдүн берген предметимди көрсөтө алам. Мындай демилгелер педагогикадагы жаңы доордун белгиси. Жогорку босого, заманбап окуу ыкмалары, практикага басым жана технологияга ачык мамиле. Булар күчтүү мугалим болуунун жолундагы маанилүү кадамдар. Педагог
келечекти калыптандырган адис. Ал эми күчтүү мугалим болуу үчүн жакшы даярдык керек. Жаңы босого талап жана окуу программаларындагы өзгөрүүлөр билим берүү тармагындагы сапатты жогорулатууга жасалган кадамдардын бири.